Көчөгө чыкканда тийгиз кетип карасаң, мына кичинекей эме деп көбүнчө жаш балдар кол менен көрсөтөт. Мен буга муктаж болчумун, бул азыр мага муктаж. Маленькая депчи. Аны ошондо кичине тартынып калам. Сени Кудай жараткан депчи. Бүтпөйт, же акчамды бербейт, же жерден жок. Кыз башың менен бир туугандарымдан акча сурай албайм. Неге балдар төбөлөп кетет депчи. Анан кийин директор келип алып кеткен экен өзүчү. Балалуу болуп деди. Кандайсыңар? Кош келипсиңер биздин элге. Жакшы келип алдыңарбы? Ооба, жакшы. Келип калыпсыңар конок болуп. Сиз менен бүгүн жакындан таанышалы. Алгач өзүңүз тууралуу кененирээк айтып бергенче, чай ичкенче сүйлөшөлү. Мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, Акшо Таңсулуу. Мен Токтогул районунун Өзгөрүш айылынан төрүлгөм. Бала чагым Буракан айылдан өткөн. 38 мектепти бүтүп, 8 класска чейин окугам. Анан бир жылын эмеден үйдөн бүткөм. Анткени 2012-жылы Сабырбек Жумабеков мага операция жасаган. Азыр эфирден пайдаланып ал кишиге ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Чоң рахмат. Биринчиден Аллахтын эмеси, жардамы, экинчиден ал кишинин себепчилиги. Ошентип эмеде баспай калды. 2 жыл төшөктө жаттым. Апам карады, бул жак менин апам болот. Бул киши бакты мени. 7 жолу операция болду. Мен ушул акыбалга жеткирди. Мен мындан да эме кылгам. Бутум 2 жакка жылып. Сабырбек Жумабеков мага көп жардам кылган. Өзүнүн жанынан операцияма. Анан бул жака 2018-жылы келгем. Ошо боюнча эле жүрөм. Бала чагым ошо Буракан айылынан өтүп жүрүп чоңойдум. Төрөлгөндөн бери ушундай экен. Бала чак дегенде эле эмне көрүп эсиңде калган? Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500+ ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Экөөбүздүн жашыбыз тең экен, ошон үчүн сен деп сүйлөй берейин, уруксат болсо. Балалык дегенде эле эмнелер көз алдыңа тартылат көбүнчө? Балалык дегенде көбүнчө биз жайлоого чыгат элек, ошо жайлоодо ойноп, күлүп эле жүрөт элем. Анан чуркап эле ошо операциядан кийин ушинтип өзүм эме кылып, аяп мынтип көп нерсе тартылып калат экенсиң да. Мындай жыгылбайын депчи аяп калат экенсиң өзүңдү. Өзүм кээде бутум ооруйт. Ашыкча нерсе баса албайм ашыкча тараптарга. Мисалы үчүн бой канчалык бир жашка чейин өсүп ошол жерде токтойт да. Сеники кандай болду эле? Мен башында 90 сантиметр деп чыга эме кылган. Анан кийин 2 бутум 2 жакка кыйшайып калган. Аябай элечи. Анан кийин ошону жасап түздөп, анан бой коштургам. Азыр ушу көбүрөөк эме 1.10 кош берди. Бой 1.10 сантиметр. 1.10 кылып берди. Негизи эле бул нерсени айылдагылар көбүнчөсү түшүнүү менен, көз караш менен карашпайт да, таң калуу менен. Көчөгө чыкканда тийгиз кетип карасаң, мына кичинекей эме деп көбүнчө жаш балдар кол менен көрсөтөт. Маленькая депчи. Аны ошондо кичине тартынып калам. Мектептечи кандай? Мектепте баары мени эме кылышты, бөлүшкөн жок, баары кабыл алып,
баары көтөрмөлөштү, эч эме кол жок. Мугалимдерим дагы, эме классташтарым дагы эч качан мени мындай инвалидсиң, тиги эме мындай бизден алыс бол деген нерсе болгон жок. Постоянно биз өздөрүнүн катарына кошуп жүрүп чоңойдум да, ошолор менен ойноп күлүп. Баары бир тыйындын эки жагы бар да. Жарымы курса, жарымы мындай бөлгөндөр. Жада калса бир туугандардын арасында дагы анча мынча бөлүнүп калган учур болот. Колуңдан келсе бир туугансың, колуңдан келбесе дагы бөлүнүп каласың дегендей. Ошондой болуп калчу, эми анча мынча, бирок наоборот, оң тараптары мени колдоп кетчи. Көңүл бөлбөй эле кой, сени Кудай жараткан депчи. Мындай жардам ошол учурда, мисалы үчүн 7 жолу операция болсоңуз дагы жакшы жыйынтык ала алган жоксузбу? Ушул эле боюнча калдым да. Эми жыйынтык эми аябай 100% болбосо дагы ал колунан келишинче ушундай акыбалга жеткирди. Азыркы учурда бул жака келип алып немени элек болуп атасыз? Анткени чоң окуу жайга тапшыра алган жоксузбу? Мен ошо боюнча эме 9 базасы менен эле калган боюнча мен чоң окуу жайга тапшыра алган жокмун. Анткени мен 2012-ден баштап 18-ге чейин балдак менен жүрдүм. Анан ошо мен мүмкүнчүлүгүм болбоду мен тапшырганга. Менин аркамдан мындай апам неме болот да, чуркашы мүмкүн, бирок башка адамдар чуркалашы мүмкүн да. Анан бул адам дагы инфаркт алып, азыр жүрөктөн операция болуп, бул дагы ушинтип отуруп калды. Мен буга муктаж болчумун, бул азыр мага муктаж. Бирде эки адамбыз. Эми окаташ жана башка нерсе? Апам пенсиясын алат, бул адам дагы жанан бүттүгү ошо дары-дармегине кетет. Эми мен пенсиям 7000 пенсия алам. Анан бул квартира, светке кетет. Анан кийин мындай продуктуну ошо Швиядан иштеп. Негизи оор эле, мага негизи оор. Кыйналам. Анан бирок баары бир иштешим керек, мага ким жардам бермек эле. 2017-18 бул жака келгем. Анан 2019 март айында бермет деген иже бар эле. Анан арабтардан үй алып беребиз. Мага $1000 бергиле деди. Ал адам менден $1000 алып, ошо 2 ай бөлүп алганда, анткени мен сразу бере албайт элем да, 2 бөлүп бергенмин. Анан ошол боюнча жок. Ал ошо эми мына азыркыга чейин мени алдап келет. Буйруса болот деген нерсе менен арабтардан деле үй алынбаптыр, өзүнүн каржылыгына колдонуп кеткен окшойт. Бир таладагы эле бир жерди көрсөтөт, ал жер бүт элек да. Документ тарабынан чыкты. Документ тарабынан бизге келишим түзүлгөн эмес. Анткени азыраак эле чек берип койгон. Биз ошо акчанын чегин эле берип койгон, бирок калган чектерин берген эмес, бүт өзү алып калган. Анан кийин буйруса болот, бүтөт, ана мына деген ошого түрткүнчүккө алып келет. Анан ушулга чейин бүтпөйт үй, же акчамды бербейт, же жерден жок. Тийиштүү органдарга мен өзүм чуркай албайм. Анан мен аркаманда жүгүрүш керек экен, мен андай эмелерге бара албадым. Тийиштүү органдарга арыз жаза албадым. $1000 кантип бердиңиз? Кредит аркылуу таап бергенмин. Кредит алып берип, 1,5 жыл пенсия албай ошо кредитти төлөп жашагам. Балким ал үйүңүз бүт элек чыгар. Жана көрсөткөн жердин сизге тийиштүү экенин кагаздары да бар бекен? Жок, кагаздарын көрсөткөн эмес, документин көрсөтүңүз десем, ал документтерди көрсөткөн жок. Мына темеге бизде чыга элек, ал эмеде архивде турат, тияктан кол коюла элек деген боюнча эле. Мага бир да документти көрсөткөн эмес. Айта албайм, оор эле. Ал үчүн ар бир адам жашап көрүш керек. Но транспортто да чыккандан кыйналам, алыс жок жакта басканда кыйналып калам, ушундай да. Үй иштеринде мындай бийик коюп койгон жерлерден кыйналып калам. Бийигирээк турган жерлерден көп нерсе болот. Анан өзүм аракетиме калган. Таңсуулдун кыялдары кандай азыр? Таңсуулдун кыялдары үй алып, ошо жерде азыраак чакан бизнес ачсам дегенчи. Негизи көп нерсе мындай кылса болот. Негизи мага азыр барган сайын Швияга жакын болуп баратам.
ошону чакан эме кылдым, ишпей ачтым дегенчи. Балким бир машинка болсо үйдөн деле ошол нерсени тийиби? Ооба. Бир туугандардан кандай жардам? Бир туугандарым өзү менен өзү мага жардам беришпейт деле. Ар ким өзүнүн оокаты, өзүнүн бала чакасы. Бир анда эле бир аябай кыйналып калганда азыраак эле өлбөсө мындай жардам берилди. Кыз башың менен бир туугандарымдын акча сурай албайм негизи эле. Мен деле эл катары болгум келет кээдечи. Адамдарды көрүп, өзүмчө үй бүлө куруп, өз семьям менен болуп. Азыр жашым келип калды, 28 жаштамын. Балалуу болуп дейт. Азыр эми апаң менен эле бир комнатадасыңар. Кышында кантип атасыңар эми? Ошо условия жок, суук болот, кээде катуу болот. Жылыбайт, анан бул жердин хозяиндары мындай от жактырбайт экен. Жакпагыла, көмүр кыласыңар депчи. Анан кээ бир хозяиндар туура түшүнсө, кээ бир хозяиндар түшүнбөйт. Кээ бирөө макул болсо, кээ бирөө макул болбойт деген. Мисалы үчүн бул хозяиныбыздыкы, мисалы үчүн бизде от жагалып, суук болуп кетти, квартирабыз жылыбай атат десе, плита менен жашагыла деп, жана плитасы бул жекте көтөрө албайт экен. Автомат таштай берет экен, свети кайра-кайра өчүпчү. Анан ассайгыла дейт, ассайгыланда üşүйбүз. Демек, жашоо оорлошуп атат. Жашоо оорлошуп эле атат. Эми мындай эмеден кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, мындай квартирада жашабайбы ана мына депчи, андай эмеге мүмкүнчүлүгүм жок. Канча төлөп атасыз? 7.000? Эми 5,5 берем. Андан жогору төлөй албайм ачык эле. Мисалы үчүн адам бир ооруга чалдыкканда же бир жашоону кабыл алыш үчүн бир жашыраак керек да. Өзүңдү өзүң кабыл алуу канча жашыңда болду? Мен ушундаймын, ушинтип мен оокат кылышым керек деп кабыл алуу. 5 жыл мурда кабыл албай тартынат элем. Анан адамдар колдогон үчүн мен өзүмдү өзүм кабыл алып, ошо бул жака келип, Бишкекке келип, баары бир ушул жашоону жашайт экенмин, өзүм керек экенмин деп ошондо өзүмдү кабыл алдым. Мисалы үчүн кайрымдуулуктан турган кайрылып көрдүңбү? Жок. Мен эмеде райондорман деле эмеге кайрымдуулук түшкөн эмес. Мисалы үчүн инвалидтерге эме түшөт экен, кумпомошчу майрамдарында менде андай кумпомош түшкөн эмес. Мен районунда караган эмес. Өзү негизи биринчи группага өткөрүлүш керек деп айтылат. Анан мен райондун эмеси биринчи группага өткөрбөй койгон. Анткени сен басасың, көзүң көрөт, сүйлөй аласың деп. Экинчи группага чыгарып койгон мен ошо. Мисалы үчүн өзүңдөй абалда бирок үй бүлө кургандарды көрүп алып сыктанасыңбы? Мисалы үчүн бир эже бар, Айнек Сөбөк деген орун менен оройт, бирок азыр студент, 2 баласы бар, жолдошу бар. Ошондойлорду көрүп мотивация аласыңбы? Ооба. Булар деле жашоо куруп атат. Мен неге булардай боло албайм депчи. Азыркы учурда үйгө муктаж болуп атам, үй керек болуп атат, үйдөн аябай кыйналып атам. Мына азыр жана айткандай эле бир хозяин түшүнсө, бир хозяин түшүнбөйт, эмеге чыкканга мажбур болом. Кээде квартплата азыр квартплата өсүп атпайбы? Ошону көтөргөндө мага төлөш оор болуп калат. Эмеге чейин мен ГИКке дагы барып көрдүм. Ал жака дагы сенин доходуң жетпейт деп отказ кылып кошту ал жерден да менчи. Анан ошо болгон нерсе, ошол нерсе да үйгө кыйгылданып жүрүм да. Ошо үйүм болуп калса, өзүм үйүм болсо депчи. Анан тиги жакта кээ бир адам түшүнбөсө, чыккыла, бошоткула, мындай тиндей дей турган болсо, мага күч дагы кээде оор да. Оор нерселерди көтөрө албайм. Эме кээде сыртта адамдардан жардам сурайм, кел кармашып кой, көтөрүшүп кой депчи. Анан өзүм көтөрүүгө мүмкүн эмес да, көтөрө албайм. Даже өзүмөн узак жолго баса турганда деле кыйналып калам. Мисалы үчүн бир жактарга басып, кете жумушка барып, кайра эме кылып кала турган болсом, чарчап эртеси бутум ооруп калат. Операция болду, кереги жок. Операцияны билбейм, бирок дагы бар деп айтышкан. Бирок азыр операция боло турган болсо, мени карай турган адам жок. Бул адам карап, мени ошо операциямды түзөгөн. Апам. Анан азыр бул апам бул мага муктаж. Анан бунун деле пенсиясы бар, баары өзүнүн дары-дармегинен чыкпайт.
Altıncı kızım baram. Altıncı baram. Altıncı oğlum. İlahirім. Çok iyi ağız. Ушинтип ооруп, ушинтип ыйлап калганбыз. Штейлerde var. Sihirli Oradan ışıklandı. Altıncı balam türlüğün, toğdan türlüğün. Anan keyin doğrularışında görüp basıp aytышкан. Anan keyin yani basıp alып келдим diyor. Boyunuz da var da жақсы жүрдіңіз беле? Boyumda adamday başı edegin eкен. Şunday deydi. Anın doğum bola koyduk dedi. Төрөлүп атканда тура эмес төрөлүп калган дейби. Тодон төрөдүңүз беле? Жоқ, айылдан төрөдүм. Анан бирок өз көчкө жакын калган төрөдүм да. Эмеге ырылдамга жетпей калдым. Анан кийин тотулар алып кетти. Кетип. Анан барып ошокто жаттым, анан бирок эмеси сылабай төрөлдү да, канча келгенде унутуп калдым. Анан ошол жүрдүк, анан чоң ойдо анан тоого чыгып кеттик, Кур'ан көрө катнайна. Тоодо жүрдү. Анан тоодан кийин эки апам барды мен. Anam ошол айтты, бардак коруп кызы чөйдүк. Бардак коруп. Анан кийин бутундай басайды бар. Анан басканда буту менен бастым да, көчүгүмө жүрдү да. Жөн жок. Анан кийин ошентип жүрдү. Анан кийин бир күнү апам айтты, өзүм апам. Kızım bana taşı dedi, iyi yapar ne dedim. Ne barıp hoşçuğumdan tiyinde cükkö dönüp kapıda dikkat durup. Ana gelin suyunup kaldık. Ana sonra bazak kurulan gelin. Çok geçtik. Odan. Ana sonra geldik. Odan geldik, hayradan gelin. Noğuz bolup kaldı gelin. Ana anda sözün geçtik. Koyun bassın dedi. İçine kadam taşladı. O kadam basıp kaldı. Ana basıp gitti şu ben. Basıp Жақсы басып беттен басып жүрді. Еді басып қалды. Жоқ жүрді. Оқудан мен оқуға берейін дедім да. Сен бір немедім. Мен уақыт қызымын терескіде барамын. Анан кейін мектептің мезорлы директоры. Ана ошол айтты. Ежан берейін. Немеге беріңіз. Teoriye айтпады деп жетті. Мен мектепте барып беріп кетті. Мен ошо да. Анан кийин Эми менден кийинки үйүнүм бар эле, 2 жаш кичинекей, анан экөөбүз мен апам эме кылып бербей койгон экен эле да, балдар тебелеп кетет депчи. Анан кийин директор келип алып кеткен экен өзүчү. Анан ошо эме кылган, ошо бир эме ийиним каза болуп калды 2019-жылы. Ошол эшек менен алып барат эле, кайра алып келет эле, өзү да окуйт эле, жетишет эле. Анан 2019-жылы ошо оорудан каза болуп калган. Анан кээде ойлойм, ал тирүү болгондо кичине жардам болот беле депчи. Кээде жардам берет эле да. Эме сырескичен болуп. Анан ошондон каза болуп калган. Анан ошо түйшүк ушугунан жетишип калган. Кичине жардам болот эле андан.
Кымбаттуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле Таңсулуу менин классташым дагы болуп кетет. Ошондуктан келиңиздер, биргеликте жардам берип, дал ушу Таңсулуун дагы кыялдарын орундатканга биргеликте жардам кылалы. Андыктан көрсөтүлгөн реквизиттерге колуңуздардан келген жардамды которсоңуздар болот. Алдыда буюрса Рамазан айы келе жатат. Анда көбүрөөк сооп иш жасаганга аракет жасайлы. Кызматыңыздарда таңдыруу болоюла. Көрүшкөнчө.